Балдар, биз силер менен азыр мекен таануу сабагын өтөбүз. Баарыбыз китеп дептерибизди алабыз. Эң биринчи өтүлгөн сабакты кайталап алуу үчүн мен силерге суроо салгым келип турат. Баарыбыз көңүл өткөн сабакта карагыла, жаратылышты сактоо болчу. Биз жаратылышты кантип сактайт экенбиз, балдар? Кана ойлонойлучу. Биз жаратылышты кантип сактайбыз? Азаматсыңар, балдар, карагыла. Токойду, жан-жанарларды, жаратылышты биз мынакей монтип сактайт экенбиз. Гүлдөрдү, өсүмдүктөрдү, бак-дарактарды кыйбашыбыз керек экен, жулбашыбыз керек экен. Таштандыларды ар жерге таштап, анан өрттөшүбүз керек экен. Мынакей карагылачы. Аларды кайрадан иштетүүгө өз-өзүнчө сорттоп, анан кайрадан иштетүүгө жиберсек, ал башка бир буюмга айланып келет экен. Карагылачы, завод, фабрикалардан чыккан түтүндөр кандай зыян алып келип атат, Алардын ооруларына дагы атайын жаратылышка зыян тийгизбей турган дай кылып өзүнчө прибор коюш керек экен, mooрлоруна. Токойлорго от жакпашыбыз керек экен, болбосо токой өрттөнүп кетиши мүмкүн, же болбосо баягы чыккан түтүнүнөн дагы жаратылышка зыян тиет экен, балдар. Эми карагыла, балдар, ушундай сонун жаныбарларды биз кантип коргойт экенбиз? Эмненин жардамы менен коргойт экенбиз? Кызыл китептин жардамы менен. Азаматсыңар, балдар, карагылачы, кызыл китепке жоолуп бара жаткан жаныбарлар жана азды кездешкен канаттуулар, сейрек кездешүүчү өсүмдүк, чөп, гүлдөр дагы киргизилет экен, алар ушул кызыл китептин жардамы менен корголот экен. Эмне себептен анын түсү кызыл экен, балдар? Анткени кызыл төс коркунучтун каарчысы экен. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы экен. Кана, балдар, айтып койгулачы, бизге кайсыл жаныбарлар кирет эле Кыргызстандан кызыл китебине? Мынакей: куркулдак аккуу, кузгун, турна, бозомдук айры куйрук, ак чардак, тоодак дейт, булар канаттуулар экен. Эми өсүмдүктөрдөн карагылачы: мамыры, корольков оронниги дейт. Айгүлгүлү баарыбыз билебиз, айгүлгүлүн. Корольков көк шимүүрү дейт. Грейк мандалагы, Аполлон көпөлөгү, карагылачы. Семенов көк карагайы, мынакей жаныбарлардан сүлөөсүн, тоо эчки аркар, мензбур сууру, Орто Азия ташпагасы, карышкыр, мандул, ушулар кирет экен, азаматтар, балдар. Эми кара, айткылачы, балдар, ушундай кооз, сонун, таза жаратылыш бизге эмне берет? Бизге кандай пайдасы бар булардын? Жапжашыл болуп турса, айлана, өсүмдүктөрдүн бизге кандай пайдасы бар? Туура, балдар, кычкылтек бөлүп берет да булар, бизге. Кычкылтек бөлүп берет дагы, биз ошол кычкылтек менен дем алабыз, анан биздин ден соолугубуз чың болот экен. Эми, балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы ден соолук жөнүндө болмокчу. Адам жана ден соолук бүгүнкү биздин темабыз. Адамдын организми дегендерди өтөбүз. Кана, биринчи биз сабактын максаты менен таанышып алайлы, балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты адам жана ден соолук жөнүндө маалымат алабыз, адамдын ички организми жөнүндө маалымат алат экенбиз. Алган билимдерибизди турмушта пайдалана билет экенбиз. Ден соолукка кам көрүүнү үйрөнөт экенбиз, ой жүгүртүүбүздү, элестетүүбүздү өнүктүрөбүз. Ана ден соолукка туура кам көрүүгө тарбиялат экенбиз, балдар. Мынакей, балдар, адамдын ички организми дейт. Биринчи адамдын ички организми менен таанышып чыгабыз. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, балдар, биздин ички организмде кандай органдар бар экен? Карагылачы. Мээ бар экен, жүрөк, көкбоор, ашказан бези, ашказан, ичеги, бөйрөктөр, боор, өпкө, булар биздин ички органдарыбызга кирет экен. Карагылачы, балдар. Адам баласы өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп эсептелет.
ал жандуу жаратылыштын объектиси катары төрөлөт, өсүп өнөт, өзүнүн тукумун улантат, өлөт. Адам жаныбардан акылы, эмгектенгени, сүйлөшө алгандыгы менен айырмаланат. Бардык жандуулар сыяктуу эле адамдардын жашоосуна тамак аш, аба, суу керек. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал. Ар бир органдын өзүнчө түзүлүшү болот. Ар биринин өз милдети бар экен, демек ар бир органдын өзүнүн милдети бар экен. Кана көрүп чыгайлычы. Өпкөнүн жардамы менен биз дем алабыз. Деп терең дем алсаңар, мына өпкөңөр кеңейет, Бул дем алуу органы экен өпкө. Ашказан, боор жана ичеги карын тамакты сиңимдүү затка айлантат. Бул заттар кан аркылуу бардык органдарга тарайт. Жүрөк кандын организмде айланышына жардам берет. Демек кандын айланышына жардам берет экен жүрөк. Ал канды кан тамырлар аркылуу жүгүртүп, насостуу милдетин аткарат дейт. Бөйрөк өтө маанилүү ишти аткарат. Кан бөйрөк аркылуу өтүп, зыяндуу заттардан тазаланат. Анан ал заттар өз жолдору менен организмден чыгып кетет. Бардык органдардын ишин мээ башкарат экен, жогоруда туруп алып мээ башкарып турат экен. Мээ бүт организмдин команда берүүчү пункту. Мээ кубаттуу компьютерге окшош. Ал ар түрдүү сигналдарды, үндөрдү, жыттарды, сүрөттөрдү кабыл алат. Аларды тааныйт жана заматта бардык органдарга команда жиберет. Адамдын бүткүл өмүрүндө мээ эч качан иштелбей калбайт. Мээнин сигналдары нервтер аркылуу берилет. Адамдын денесинин түзүлүшүн, адамдын анатомиясы деген илим изилдейт экен. Демек, адамдын денесинин түзүлүшүн анатомия деген илим изилдейт экен, эстеп калгыла балдар. Бардык органдардын милдеттерин адамдын физиологиясы изилдейт. Демек, бардык органдардын дейт, адамдын физиологиясы изилдейт экен. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим гигиена деп аталат экен. Ар бир адам өз организминин түзүлүшүн жана кандай иштешин билүүсү зарыл. Бул өзүнүн ден соолугуна сактоо үчүн керек экен балдар. Эми карагыла сезүү органдарына дейт. Биринчи сенин мээң сезүү органдарынын жардамы менен курчап турган дүйнө жөнүндө маалымат алып турат. Сезүү органдары 5 дейт, эстеп калабыз. Көрүү бул көзүбүз, угуу кулагыбыз, жыт алуу бул мурдубуз, даам сезүү демек бул тилибиз, оозубуз, жана туюу бул демек туюу органы тери экен. Булардын ар биринин атайын органы бар. Көз көрүү органы дейт. Карагыла. Көздүн жардамы менен адам жарыкты түстөрдү, нерселердин өлчөмүн, формасын айырмалайт. Көрүү менен нерсенин кандай аралыкта турганын аныктайт. Көрүүнүн натыйжасында биз китеп окуйбуз, мультфильмдерди көрөбүз, жаратылыштын кооздугуна суктанабыз. Кулак дейт, карагыла. Кулак уу органы. Организмдин үн толкундарын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү угуу болуп эсептелет. Кулактын жардамы менен адам жаратылыштагы үндөрдү, музыканы, адамдардын сүйлөшкөнүн угат. Угуу органы бузулган учурда адам керең же дүлөй болуп калат. Катуу чыккан үн жана ызы чуу кулакка зыяндуу таасир этет дейт. Даам сезүү органы карагыла. Оозубуз экен, тилибиз экен, анын бетине де өзгөчө даам сезүүчү бир түктөр жайгашкан. Тилдин карагыла бетинде. Биринчи, таңдай жактан келип атканы карагыла. Ачуу даамдарды сезет экен ал. Экинчи, бул кычкыл даамдарды сезет экен. Үчүнчү, сүрөттө көрүнүп тургандай, булар туздуу нерселерди. Төртүнчү дагы бул таттуу нерсени сезет экен, Ошону сезип мээге кабарлайт экен. Эми карагыла, мурун. Мурун жыт алуу органы. Жыт алуу ар кандай жыттарды сезе билүү жөндөмдүүлүгү жакшы жыт бизге кубаныч тартуулап, табитти ачат. Айрым жыттар коркунуч жөнүндө эскертет. Мисалы, түтүндүн же бузулган тамактын жыттары, Мурдубуз менен жыттап билебиз да, түтүндүн жыты келип атат го деп, же болбосо гүлдү жыттаганда сонун экен жыты деп, балдар. Карагыла, эми тери. Тери туюу органы. Туюу бул бир нерсе тийгенде сезүү жөндөмдүүлүгү. Биз эмнеге тийсек, аны тери бизге кабарлайт. Тери менен биз жылмакай же одуракайды сезебиз. Буюмдун формасын аныктайбыз. Жылуулукту, суукту, ооруну сезебиз. Бардык сезүү органдары чогуу аракеттенишип, жана бири-бирин толуктап турат. Алардын эс акылы да болот. Маселен,
мандариндин жытын пияздын жыты менен алмаштырбайбыз, балдар. Биз музду кармап, аны муздак болорун эстейбиз. Сезүү органдары организмдин мыкты чалгынчылары. Алардын бардык маалыматтары мээге келет. Мээ башка органдардын иштешине буйрук берет. Өзүңөрдүн сезүү органдарыңарды сактагыла, балдар. Бул жерде доктордун кеңеши бар экен, баарыбыз чогуу көңүл бурайлы. Көзүңдү колуң менен укалаба. Эгер врач жазып берсе, көз айнек тагынганда уялба. Телевизорду узакка көрүү же компьютерде узак иштөө зыяндуу. Китеп же дептер көздөн 30-35 сантиметр аралыкта болуш керек. Демек биз баягы сызгычтарыбыз бар, 30 сантиметрлиги, ошого да 5 сантиметр кылып, демек ал түз отурганга да жардам берет, көзүбүзгө дагы жардам берет экен, китеп дептерден ошончо аралыкта алыс отурсак. Транспортто баратканда окуба. Бул учурда китепти көздөн керектүү аралыкта кармоо кыйын болот. Коргоочу көз айнексиз күндү жана жаркыраган электр лампасын караба. Катуу ызычуу, кескин чыккан ачуу үн, өтө катуу музыка кулактын оозун бузат. Кулагыңды дайыма самдап жуугун. Эгерде кулагың ооруса, дароо врачка кайрыл. Кулакты ширеңке, төнөгүч жана башка уштуу нерселер менен чукуганга болбойт. Мурдуңан суу куюлуп тумоологондо адам жытты жакшы сезбей калат. Өзүңдү суук тийүүдөн сакта. Эгерде мурдуңа бир нерсе кирип кетсе, дароо врачка кайрыл. Териңди таза карма. Жаракат албоого, бир жериңди күйгүзбөөгө, үшкө алдырбоого аракеттен. Тамакты өтө ысык ичпе. Эмнеге? Анткени тилиң күйүп калат, анан даамды анча сезбей каласың дейт. Эми силерге тапшырма, балдар, бул сезүү органдарындагы схема экен. Сезүү органдарын деп туруп, ар бир бөлүктү ден соолукту сактоо боюнча сүйлөмдөр менен толуктагыла дептир. Биз кантип сезүү органдарыбызды коргой алабыз, же болбосо сактай алабыз, ошол боюнча ар бир схемага жазып чыгат экенсиңер, балдар. Тери бир нече катмардан турат. Биринчи катмар жандуу эмес тери, эпидермис. Карасаңар, мына теринин үстүнкү бөлүгүндө тешикчелер турат, Тери ошол тешикчелер аркылуу дем алат. Тешикчелер аркылуу май жана тер бөлүнүп чыгат. Экинчи катмар теринин өзү. Мында май жана тер бездери болот. Май бездери май бөлүп чыгарат. Ал терини майлап, аны кыйла жумшартат. Тер бездеринин теринин бетине жайгашкан. Тер бууланганда адамдын денеси салкындайт. Териде чойлчаак катмарлар көп. Анын натыйжасында тери чоюлат. Мында кан тамырлар, нервтердин уштары жайгашкан. Нервтердин уштары аркылуу биз ооруну, суукту, жылууну сезебиз. Теринин ошол катмарында түктүн тамырлары жайгашкан. Түк адамдын дээрлик бүт денесин каптап турат. Теринин экинчи катмарынын алдында майлуу катмар бар. Ал терини көгөрүүдөн коргоп, жылуулукту сактайт. Чач жана тырмак да теринин курамына кирет. Карагыла, доктордун кеңеши дейт, теринин тазалыгына көз салып туруу, сүлгү менен жакшы арчынгыла. Эгерде тери кургап кетсе, крем сүйкөп койгула. Алдына бактериялар кирбегендей тырмакты кыска алгыла. Чачты жумасына бир жолудан кем эмес жууп туруу керек. Карагыла, балдар, биздин денебиз, терибиз эмнени жактырат экен, Сууга түшкөндө жактырат экен. Чачты тароону, денени чыңоону, жууну, күн чубак, таза аба. Бул демек тери жакшы көргөн нерселер экен, балдар. Терини зыянга учуроодон сактагыла. Эгерде зыянга учураса, мынакей доктор мынтип кеңеш бериптир. Жаракат алса, жараны таза суу менен жакшылап жуугула. Анча терең эмес жараны суутек кычкылы менен сүртсө болот экен. Жаранын четтерине йод сүйкөгүлө, жараны таза бинт менен таңгыла жана пластыр чаптагыла. Эгерде бир нерсе катуу тийип калса, өтө көгөрүп кетпеш үчүн көгөргөн жерге муздак нерсе баскыла. Бул муздак суу куюлган грелка, муз салынган баштыкча, суу куюлуп муздаткычка коюлган пластик бөтөлкө, муздак сууга салынган жүзарчы болушу мүмкүн. Демек ал көгөрүүнүн көп болушуна тоскоолдук болот экен, бул муздак нерселер. Күйүк дейт. Эң алгач мүмкүн болушунча күйүктү муздак суунун агымына тезирээк тосуу керек. Эгер күйгөн жер көп чыкса, инфекция кирбеш үчүн аны жарбагыла, таңып койгула. Тери олуттуу зыянга учураса,
врачты чакыргыла дейт. Үшүк алганда тери кубарып кетет. Андан кийин эч нерсени сезбей калат. Аны спирт менен сүртүп, андан кийин жумшак чүпүрөк менен кургак жүн мээлей менен айланма кыймыл жасап, укалоо зарыл. Тери сыйрылып калбаш үчүн үшүк алган жерде кары менен жышууга болбойт. Үшүк алган жердин тез ысып кетишине жол бербегиле дейт. Кийинки күнгө күйгөн жерди муздаткыла. Музда компресс коюп, аны улам алмаштырып тургула. Суюктукту көп ичкиле дейт. Баарыбызга түшүнүктүү болдубу балдар? Эми балдар суроо силерге. Тери анча чоң эмес зыянга учураганда кандай алгачкы жардам көрсөтүү керек? Таза суу менен жуушубуз керек экен, анан чекелерин йод сүркө сүйкөп таңып коюшубуз керек экен. Тырмактарга жана чачка камкордук көрүү керекпи? Эмне үчүн дейт? Тырнактарыбызды микробтор кирбегендей кылып алып, чачтарыбызды жумасына жок дегенде бир жолу жууп турушубуз керек экен, Анткени тери бул теринин бөлүгүнө кирет. Терини эмне үчүн таза кармоо маанилүү экенин түшүндүргүлө дейт. Эмнеге керек? Анткени териде бизде тешикчилер бар, ошол тешикчилер аркылуу тери дем алып атпайбы? Анан өтө кирдеп кетсе, тери дем ала албай калабы? Албетте дем ала албай калат, балдар. Сүрөттөн балдар териге кам көрүүгө жардам берүүчү предметтерди тапкыла дейт. Кана табайлычы балдар, кайсыл экен, Демек бул жерде биздин терибизге кам көрүүгө керек болгон предметтер сүлгү, тарак, тиш щеткасы, самын, шампунь, анан мочалка экен. Азаматсыңар балдар. Эми балдар силерге тест. Карагыла. Адамдын денесинин түзүлүшүн изилдеген илим. Кандай аталат эле? А варианты адамдын анатомиясы, Б варианты гигиена, В варианты адамдын физиологиясы. Ойлонобуз, балдар, адамдын дене түзүлүшүн изилдеген илим кайсыл илим эле? А варианты адамдын анатомиясы. Азаматсыңар. Экинчи, адамдын баардык органдарынын милдеттерин изилдеген илим кандай аталат эле? А варианты адамдын анатомиясы, варианты гигиена, В варианты адамдын физиологиясы. Демек, адамдын анатомиясы эмес экен, гигиенабы же адамдын физиологиясыбы? Азаматсыңар балдар, адамдын физиологиясы экен. Кийинки суроо. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим кандай аталат? А варианты адамдын анатомиясы, Б варианты гигиена, В варианты адамдын физиологиясы. Адамдын анатомиясы эмес экен, адамдын физиологиясы да эмес, демек гигиена экен. Эми карагыла балдар, сезүү органдарын атагыла. Кайсы органдар эле сезүү органдарыбыз? Мээ, жүрөк, ашказанбы? Же кулак, көз, мурун, тил, териби? Же кол, бут, башпы? Кайсыл органдар сезүү органдары болот? Азаматсыңар. Б варианты кулак, көз, мурун, тил, сезүү органдары болуп эсептелет. Азаматтар. Үйгө тапшырма балдар. Сезүү органдары дегени, карагыла, ушул схеманы жазып, ар бир бөлүктү ден соолукту сактоо боюнча сүйлөмдөр менен толуктагыла дейт. Ушул схеманы толтуруп жазабыз. Саламаттагыла балдар.